Нурсумат, сиз айтсаңыз, келинчегиңиз көкбөр ойногонуңузду колдоп жүрөт экен, Ооба, келинчегим көкбөр ойногонумду колдойт. Улактан мен чарчап барганда ат суутуп жардам берет мага. Келинчегиңиз суутуп береби? Ат суутат. Улакка кетип атканда кийимдериңизди даярдап берет. Обязательно жууп даярдап, аман эсен барып кел, кырсыгы жок келгиле деп узатат. Келинчегиңиздин мындай улакка жөнөтүп аткандагы бир сизге жаккан сапаттарын айтып берсеңиз. Мага жаккан сапаттары, мен эрте менен улакка кетем дегенде эрте туруп, менин жанымда эле жүрөт улакка кеткенче ошо телефонун кармап эле. Бүгүн каякта улак болот, каяка барасың? Жакшы маанай менен узатканга аракет кылат постоянно улактай. Ошонусу жагат мага. Анан келинчегиңиз мага түз эфирге баягы жазганда, менин жолдошум аябай жакшырдайт деп. Сизден анда бир суранбайлыбы? Көп эле кишилер суранат ырда деп анан. Келесиз, мени суранып атам, ырдап берип коюңуз эми. Азыр кыргыз эли күтүп атат бул жакта. Мен постоянно улакта, азыр мени көп эле ошо улактарда ырдап койчу деп суранат, байкелер, инилер, жакшы жүргөн байкелер суранат. Анан Гүлкайыр деген ыр бар, ошону бир ырдап койчу деп көп суранат. Анан албетте сиз ушунча улак тартып алыстан болсо да келесиз, ушундай кылып жүрөсүз, сиздин сурооңуз үчүн бир куплет болсо да, Ысык көл сага барам деп, ырыска толсо жагар деп, ойлогон эмес экенимин, ошондо сени табам деп, ойлогон эмес экенимин, эй Гүлкайыр сени табам деп, Гүлкайыр сени табам деп. Дарытыма дабай талбай, далайлар жүрсө жете албай, жашоонун баркын кеч билип, жаныңда турам кете албай, жашоонун баркын кеч билип, жаныңда турам кете албай, өзүңдөн турам кете албай. Баракенсиң го, баракенсиң. Браво! Ким эле бияктан күтүп атат десе, Баракенсиң го, баракенсиң. 87 жашасын. Жакшысыңар Бержан. Жакшы. Бул эжеке молодец, улактардан калбайт, ушинтип мына бизге окшогон балдардын баарын тартып чыгарыппы. Кыргыз элине мондай бала, мондай улакты жигиттер деп таанып Ишине ийгилик таппай калат. Эженин ишине ийгилик, үшүбөй жүрөсүз, жүрө бериңиз. Рахмат. Сиз могу перчатка кийип турбайсызбы? Сиз өзүңүз канча жылдан бери улак ойнойсуз? Мен улак ойноп жүргөнүмө 14-15 жыл болуп калды. Бая чоң клубтарда ойнодуңуз беле? Чоң клубтарда, район болгондо чогулуп шаарга барып турчубуз оюндарда. Анан эми анда деле ойногондо балдар бияктан айыл-айылдан чогулуп барып, бири-бирибизди табыша албай жеңиш күндөрү деле болгон эмес, бирок барып ойноп жүрдүк. Анан көп жылдан бери улак тарткандан бери эле Телман, Панфилов району Телман айылында инилерим, байкелерим менен ошо айылымдын намысын коргоп чаап жүрөм. Негизи айыл өкмөттөр оюндары болгондо кайсыл айыл баягы күчтүү, кыйын ойношот? Эми буга чейинки оюндарда ошо Кумарык, Телман болуп күчтүү командалар болчу. Анан азыр эми жаш балдар көбөйүп, ар бир айылдан жаш балдар жакшы чыгып атат. Азыр уровень баарына бирдей эле болуп калды. Жаштар көбөйүп, инилерибиз чыгып жакшы болуп атат. Ошондой. Негизи көкбөрүнүн деңгээли мурункуга караганда өсүп атабы? Ооба, көкбөрүнүн деңгээли аябай эле жакшы. Жаштар өсүп атат, оюндар көп болуп атат. Анан азыр жана жер улактары көп болуп атат. Ошол жактан көрүнгөн балдар ушундай жакшы тартып көрүнгөн балдарды ушундай командага алып келип атышат. Жакшы эле, улак аябай жакшы болуп атат. Көкбөрүнүн баягы жаңы эрежелери сиздерге жагып атабы? Жаңы эрежелерден эмнелерди мындай ушул эреже мыкты деп айта аласыз? Жаңы эрежелерден азыр эми катуу ат салбай жакшы эле болуп атат. Эми буга чейин баягы балдар бири-бирин аябай коюп, буттары сынып, жаракат алган улактар көп болгон. Анан жаңы эрежелер кирип, аябай жакшы азыр баары ордорду менен ойноп, ынтымак улагы болуп жакшы оюндар өтүп атат. Жакшы буюрса.
Анан бул Панфилов районунун жетекчилери кандай иштеп атат? Сиздерде бат бат оюндар болуп атабы? Панфилов районунун жетекчилери жакшы буюрса. Жылына ушундай оюндарды өткөрүп берет. Биздин Панфилов район айылдар арасында чемпионатты өткөрүп берет. Жакшы жетекчилерге рахмат. Биз кубанычтабыз ошондой агаларыбыз, байкелерибиз барына. Жакшы. Кудайга шүгүр, баары жакшы буюрса. Панфиловдон чыккан мыкты улакчыларды атай кетесизби? Панфиловдон чыккан мыкты улакчылардан Кумарык айылынан менин классташым бар, досум Эржан. Ошол аябай жакшы чаап жүрөт. Биз кубанычтабыз ушу биздин райондон ушундай балдар чыгып атканына. Менин классташым, досум Кумарык айылынан жакшы. Бар бизде балдар жакшы. Анан ушу Эржанды ээрчип дагы жакшы балдар чыгат го деген үмүттөбүз. Айылда жакшы балдар бар. Эржан Турганбаевдон башка дагы жигиттер барбы Панфиловдон? Панфиловдон андан бөлөк балдар боло элек. Калибек инибиз бар, оодарышка чыгып жүрөт, улактарга барып чаап калат. Жакшы эле. Эржан менин классташым, досум деп мактанып каласыз. Ооба, мактанам албетте. Чогуу чай ичип калабыз, көп жерде жолугабыз. Могу айылдар арасында жыл болуп өтүп калганда чогуу тартып калабыз. Кубанам албетте. Эржан досум бар, классташым бар. Эмне үчүн баягы Эржан Турганбаевди ээрчип, сиз дагы досуңуз экен, өзүңүз дагы оюн талаасына чыкпайсыз? Оюн талаасына чыксак болот эми. Анча Эржандай аракет кылыш керек да. Эржандай мыкты болуш керек. Мыкты болуш керек. Мыктыны мыкты деш керек.